жакшы кинолордон болуп чыксын. Мен ойлойм, эми ушунчалык эмгек коротуп аткандайын, особенно булар эмес, тартып жүргөндөр эмес, булар го тартып жүргөндөр. Бунун камерасы вообще өчпөйт. Ошо силердин балдарыңардын ушундай өнөрлөрү өркүндөй берсин. Биз мурун киного тартылабыз, же болбосо ырдайбыз, же болбосо ушундай сыяктуу нерселерди айтсак ата эне урушпойчу биздинче. Бачай, эмне кылма элең аны депчи. Анан азыркы ата энелердин ушу балдардын маданий өсүшүнө ушинтип салым кошуп, ушул жерге жеттелеп келиш, буларды деле ушуларды карап жүрүш, кийимин карап берип, тияктарын карап берип жүрүш деле бул чоң жумуштардын бири. Ишениңиңерди актайт деп ишенем мен. Бала чакаңар кино жакшылардан болуп тартылып бүтсүн буюрса. Анан чогуу көрөбүз, чогуу көрөбүз. Анан кийин мен ойлойм, мен бул Рыскелди досумда биринчи опыт болуп аткандан кийин режиссерыңар опыт бар эле деп айткансың сен. Сен де биринчи опыт болуп аткандай. Мен ойлойм, мен деле Нисахар долбоорун тартып баштаганда башында карасаңар, эң биринчи видеолорумду карасаңар, же кыргызча сүйлөй албайм, же орусча сүйлөй албайм. Толкунданам. Жана мыйзамдарды сураса сүйлөй албайм. Анткени баягы опыт жок болгон экен да. Азыр деле ошол видеолорду карап алып, мисалы, таң калам да. Биз биринчи съемкалар башталганда биз бир съемканы 5 саат, 6 саат кылдык да. А кийинки съемкаларды уже 20 мүнөт кылып алганбыз да. 20 мүнөт, 30 мүнөт немеге ситуацияга жарашачы. Бирок мурункудай болуп 5 сааттап, 6 сааттап жолдон орттуруп, эс алып, антип уже тартпай алганбыз да. Ошондой эле бүт нерсе баягы опыт менен келет. Биринчи видео, биринчи киноң, экинчи киноң, үчүнчү киноң барган сайын өркүндөй берет. Главное токтотуп калбаш керек. Анан кийин балдар менен иштеген сонун, ушинтип балдарыбыз, биз билесиңер да, биздин малда биз баягы мындайча айтканда беспризорник балдардан болуп калганбыз. Анткени ата энебиз эртеден кечке иштейт. Мынчалык убакыт ал кезде болчу эмес. Ата энебиз бир жакка бизди жөн эле конокко алып барып келиш. Бул мындай серьезный жумуш болчу да, воскресеньега даярдап анычы. Тиги эжеңе барабыз деп понедельник күнү айтып коет, анан воскресенье чейин күтүп отурасың анычы. Азыр болсо Кудайга шүгүр жашоо жакшы. Ушул балдарга канчалык көп көңүл бурсак, ушул балдарга канчалык маданий көбүрөөк тарбия берсек, бул кинодо деле эмес, кепчи бул кинодо булардын кичинекей таланты акырындан мындай бул жанакы неме да зерно салып койгондой. Азыр биз буюрса зерно салып атабыз. Анан акырындан эгер токтотпосок, эгер бул болбойт экен деп койбосок, ошол зерно акырын өсүп чыгып, өнүп, акырын бир бакка айлана берет да. Токтотпош керек да. Главное, самое главное токтотпош керек. Анткени мен ата энем аябай убагында аябай каршы чыгып Нисахарга, эми баягы баласы күндүк эле чугап эле өзүн төбөкөлгө салып эле кечинде үйгө нормальный келеби же келбейби бул деп ойлонуп отурган ата энени деле түшүнөсүңөр да. Ошентип мен ата энем канча токтот, балам токтот деди. Өзүмдүн деле канча күндөрүм келди токтото турганчы. Акчадан кыйналып, жанагы угрозалардан кыйналып, канча өзүм деле токтоткум келди. Бирокчу өзүм деле башында көргөнсүңөр, өзүм деле кыйраткан журналист болчумун, комментарийлерде жазчу, бул тамтырак эмнени кыйратмак эле, сүйлөгөндү үйрөнүп алсын, анан ушул сыяктуу нерселер. Анбаны үйрөнүп кетет экенсиң. Токтотпосоң эле үйрөнүп кетет экенсиң. Ошол кезде мен элди угуп, ата энемди угуп, кой мен чындап эле менде бул болбойт экен бул нерсе. Мына айтып атпайбы, эл айтып атпайбы, чалдырап сүйлөйт экенсиң, камерага сүйлөгөндү билбейт экенсиң деп айтып атпайбы дептир. Ошол малда токтотуп койгондо, мисалы, бул малда мен силердин алдыңарда турмаган эмесмин. Бул малда мен силердин алдыңарга турбаганыма анчалык өкүнмөгөн эмесмин. Мен ошол ишке ашпай калган азыркыга чейин өкүнүп болуш керек деп ойлойм да. Ошон үчүн Рыскелди сага да айтып кетем, токтотпо да. Бул жылы бул кинону тарткыла. Акышында дагы бир кино тарткыла, жайында дагы бир кино тарткыла. Ошентип отуруп андан кийин ишке ашат турган, анан үйрөнө турган нерсе. Анан могу жерде балдардын бирөө Кыргызстандын таланттары болуп чыгат. Анткени мисалы мен Мыкы деген иним бар, билесиңер, могу немени келе. Отдыхать? Могу кең сулуу эле бала. Кең сулуу эле бала. Жок, ошол мисалы актер деле болуп кетти, сценарист деле болуп кетти. Ушул силердин араңарда эле төрөлүп өскөн, чоңойгон бала да. Ошон үчүн бул жерде дагы ошондой талант бар болуш мүмкүн. Токтотпогула. Кыла бергиле аракетиңерди. Балдарга айтарым. Күнүгө үйрөнгүлө. Бүгүн
бүгүн эгер начарлап тартылганыңа билсеңер, эртеңер жакшыраак тартылганга аракет кылууга да. Менин үмүтүм силерде. Сабаңардай байкелерде. Мен үмүтүм чындап силерде. Мен ар дайым айтып кетем, силер просто ал убакытка чейин жете элексиңер. Мен 11-10 класстагы балдар менен жолугуп, 1-2 курстагы кыздар балдар менен жолугуп, мастер-класс өтөм. Буюрса силер дагы ошол убакытка келип калганда силердин мектебиңерде жолугабыз, буюрса алдыңкы малдарда. Бирок мен ошо айтайын деген себебим, Кыргызстанды өсөнүктүрө турган силерсиңер. Биз колубуздан келген салымыбызды кошобуз, бирок баары силерге өткөрүп турабыз. Келечек ушуларда. Келечек силерде. Şu kino arkылуу биздин балдар эмне жакшы тааним алсын. Жакшы тайым алсын. Жакшы жагынан, оң жагынан тарбиялуу балдар болушун. Рахмат сага. Рахмат, рахмат. Мен силерди аябай жакшы көрөм. Чын жүрөгүмдөн мен ушу Кыргызстанда төрөлүп, мен апам баягы нарынга барып келбедим беле, мен заявление жазылыпчы, ошо нарындан келгенден айтканда апамчы мага сен элдин уулу болуп калыптырсың депчи. Ошо мен элдин уулу болгонума аябай сындыктанам. Ошо апаман ошол сөздү укканыма аябай сындыктанам. Анан жана чындап эле ушу силердин алдыга ак жүзүм менен келип, ушинтип күлүп жайнап силер менен өмүр бою тааныш болуп сүйлөшүп жүргөн мен үчүн абдан кубанычтуу жана бактылуу нерсе да. Рахмат силерге. Алга сага, алга. Алынган чок болот.